Бактылуу үй бүлөнүн 3 сыры. Биринчиден, эркек көчөдө иштейт, нан таап келет, аял киши үйдө тамак кылат, балдарын карайт, тарбия берет, жакшынакай үй бүлөдө. Жакшынакай үй бүлөнүн үлгүсү негизги фону ушул да. Аял киши үйдө, эркек киши көчөдө. Мен кыйналса эркек киши аялга билдирбейт, үйдөгү кыйынчылыктарды эркекке, эрине аял киши билдирбейт. Мына ушул успешный человек, успешный үй бүлөнүн биринчи сыры. Ал эми экинчиден, балдарды карайт. Баягы эмне деп коет, декрет деп азыр жуда неме пикке чыккан учуру го, декретте отурам, башка отурам. Ошо декретте отуруш дагы негизи иш да. Иш болбогондо биз акча төлөп бербейт дейт баягы нянькаларга, бала карагандарга. Түшүнбү? Садыгине деле акча төлөп атпайбызбы азыр айына мынча миң депчи. Көрдүңүз, бул деле иш. Аял киши чарчай турган жер үй, эркек киши чарчай турган жер көчө. Качан эс алышты кааласаңыздар, орун алмашыңыздар. Бул дегени аялыңызды көчөгө алып чыгып келиңиз, эс алдырып келиңиз, жок дегенде бир айда бир жолу баягыдакай жакшы тасмалар чыгат кыргызча, ошолорго алып түшүп кетиңиз. Сөзсүз өбүшүп кетиш шарт эмес. Жакшыраак тасмалар чыгып калды азыр, кудайыма шүгүр, кыргыздар тартып алды. Ошолорго анан бир кымбат болушу шарт эмес. Бир кафе, ресторанга, жок дегенде бир роза 100 сомго алып, Абсамат аканын огородунда өсөт, ошонун эсиндирип берип койсоңуз, аял кишинин жүрөгү өтө эле кичине да, өтө тооктун жүрөгүдөй жүрөк бар. Өтө сүйүнүп кетет. Сизге бар жогун бергенин өзү да билбей калат. Ошондой экен. Бул үй бүлөлүк бакыт сырынын 3-үнчү сыры эркек киши чындап көчөдө, аял киши чындап үйдө. Мындай карасаңыз, аял киши үчүн иш жайы, офис бул үй да. Балдар ошол жерде идиш жууш, ошол жерде тамак иш кылыш, ошол жерде конокторду күтүп алыш, ошол жерде кайнана кайнатанын кызматы ошол жерде, бардыгы ошо үйдүн ичинде болот. Иш кана аял үчүн үй. Эркектердик көчөдө. Ошондуктан эркек киши чарчап келип, көчөдөн чарчап келип үйдө эс алат. Ал эми эс алгысы келген аялды бир айда бир жолу жок дегенде көчөгө алып чыгып ойнотуп келиңиз.